Kayın jurtlarım ушинтип кемсинчи, мени бүкүр келинсиң, сен төрөбөйсүң. Бул колум үзүлүп кеткен өзү эле. Буну врачтар кесип койгон, тура эмес кесип алышкан. Жумушка көп жерден албайт, даже квартирага да чыкканымда квартирага да албайт. Колу менен көрсөтүшүп, ушундай кээде жаш балдар чылдыңдайт. Арты домпого экен деп, ушул үйдөн эле чыкпайм. Түрмөдө жаткандай болуп эле жумушка иштегим келет. 30 жаштагы Анара Омарбекова Бишкек шаарынын четиндеги мына бул катар тизилген жапыз үйлөрдүн биринде күн кечирип келет. Ал сколиоз оорусу менен жабыркайт жана колунун абалы мындай. Башынан оор турмушту өткөрүп келе жатканын айткан ал, турмушка чыкканымда кайындарым мени төрөбөгөн бүкүр келин деп жеришчү дейт. Мен кече кир жуугам, булар кургап калыптыр. Мен күнүмдүк жашоом ушинтип эле өтүп калат. Корон эле айланып жүрө берем. Бул менин квартирам. Өзүмө ыңгайлуу деп бир эле комнат, эң арзан ушул деп эле ушуга чыгып алгам. Бирок күн тийбейт, бирок суук. Печкам да жок, 2 плед жабын эле жатып алам. Айнеги бар, кичинекей, бирок буну тосуп койгом мен атайын, суук кирбеш үчүн. Болду, келип жатам. Бияка бир местодон кыймылдабасам үшүбөйм деп эле жата берем. Бияка ушинтип эле үзүнүтүм кыска үчүн бейке эле чай коюп ичем. Үйдүн ичинде мустак болгон үчүн кечке эле жатып, эшикке чыгып эле убактым өтөт. Бул комнатада кээде неметкенде чычканым бар. Жапсам да чыгат, мен продуктаны монча эле илип коем. Мен мындай столго деле чай ичпейм. Чай кайнасам, онун үстүнө эле жалгыз үчүн көп нерсени неметпейм да, ушунун үстүнө эле ичип алып, анан идишим ушеке чайкайм да жатып алам. Ошол керерден кечке эле үйдө эле болом. Эл катары көчөгө чыккым келет, бирок уялам да. Элдер мынтип неметет. Элдерге башкача көрүнөт окшойм, билбейм. Колу менен көрсөтүшүп, ушундай кээде жаш балдар чылдыңдайт. Арты домпого экен деп. Мага уксам да укмаксам болуп басып кетем. Ушул үйдөн эле чыкпайм. Түрмөдө жаткандай болуп эле жумушка иштегим келет. Мен бирок жумушка көп албайт, оор жумуш кыла албайт экенсиң деп. Тем более бир кол менен деп. Кечке эле жатып ошотем. Оорум алгач 12 жашымда байкалган. Бирок ал убакта каражаттын жоктугунан тиешелүү чара көргөн эмесмин. Балким ошондо омурткама операция жасатканымда азыр катардагы адамдардай эле жүрмөкмүн деп кейиди Омарбекова. Жалал Абад областынан болом, Ташкөмүр шаарынан. 12-13 жашымда сколиоз оорусу менен ооруйм. Мен ошондо эле 4-көр больницага кайрылгам, айылдан келип. Жумабеков деген байке бар, ошол кайрылып, ошондо менин сөөгүм жаш болчу да. Бизге канча миң долларды айткан ал. Бизде ошол момент ошондой сумма жок болчу. Андан кийин туушкандарыбыз эптеп акча жолдуп берген, жарымын болсо да берип, короче, жасата берсе кийин кутулабыз деп сүйлөшүп көргөнбүз ал байке менен. Десек, жарым акчага болбойт. Ар бир немени сындырып темир кадаш керек буга. Деп анан ошол момент жасабаганда жарым акчасына болбойт деп койгон. Анын өзү айткан ушудан, бирок абайлап неметсез, сизди кийин бардык, толук акча алып барганбыз. Алып баргандан кийин сиздин уже жүрөгүңүз көтөрө албайт экен, сөөгүңүз катып калды деп ошентип коюшту. Жүлүнгө жакын экен депчи. Анан ошо менен кылынбай калды.
бул сыздайт, күн бүркөк болгондо сыздап. Билем да алдын ала күн жаап, немелерди полный билем. Ошо ооруп буттарда кыйшыйып, бир жака кыйшыйып калат экенсиң да, барган сайын, жашың өткөн сайын. Ошо азыр ошо могул бутуман көбүнчө мынтип аксап басам бир жака. Андан ары ал манжалары кандайча ушундай абалга жетип калганын айтып берди. Андан кийин эле жүрүп авария болгон, колуман ажырап. Эмне болуп авария болдуңуз? Кайда бараттыңыз эле? Бизде Төб ашу деген жол бар. Аябай начаранан ошол жактан болгон. Айылга кетип атканда болгонбуз. Ошондо мен айнек жакка отуруп калып, колум кесип кеткен. Айнек ошо менен жүрүп кийин жасатпай койгон. Бул колум үзүлүп кеткен өзү эле. Буну врачтар кесип койгон, тура эмес кесип алышкан. Авариядан болгонбу? Иштебей калган. Шаардан айылга баратып, авария болуп кетип, колуман ажырагам. Андан кийин ошо менен врачтар да тура эмес кесип койгон, могул жерде тамырын. Бул колдорум да иштебей калды да ошого. Оор жумуш кыла албайм. Врач айткан, оор көтөрбөңүз, жүрүүнгө жакын экен сиздики, даже жарым чака. Айлаш керек экен да, жүрүүн жаман неметет дейт. Каарманыбыз 2016-жылы турмушка чыкканын, бирок бактылуу күндөрү тез эле туңкуюкка айланганын көзүнө жаш ала эстеп айтып берди. Турмушка чыккам 2016-жылы. Жашап жүрүп анан 3 жылдай жашадым. 3 жылдан кийин мен төрөбөйсүң деп кайын журтум жумгалга чыкканда, төрөбөйсүң андай мындай каршы болушкан. Колу да жок экен, арты да мындай болсо, бүкүр болсо кантип неметесиң деп көбүнчө уялчу да. Анан төрөбөйсүң, бизге бала, эки эле бала болчу экен, анан бизге бала төрөп берген келин керек дешип анан көбүнчө кемсинтет да. Мага айтпаса да мен угуп калчумун. Ошентип мен өзүм эле кетип калгам, урушкан эмес. Өзүм эле уялганыман кеткем. Мен өзүмдүн кайненем жок болчу. Чоң кайненебиз бар болчу, ал каза болгондон кийин эле кетип калдым да. Эки кайнежем бар болчу. Анан ошолор кемсинтип неметкен, өзүм эле кеткем мен. Урушкан да эмесмин. Кайын журттарым ушинтип кемсинтчү мени, бүкүр келинсиң, сен төрөбөйсүң. Баласына да кетир деп айтса керек да. Өзүм эле кеткем бирок. Жолдошуңузду сүйүп эле тийдиңиз беле? Ооба, сүйлөшүп бир жумадай сүйлөшүп эле тийгем. Анан башында жакшы болчу, кийин анан ошо өзү жактырса да кайын журтум жактырбай койду да, эчтеке кыла албаса. Ал жакта көбүнчө камыр табакты көп жешет. Камырда жай албаса буну деп оор да көтөрбөчүмүн, оор көтөргөнгө да болбойт. Өзүмдү аячумун да. Жолдошум мен кетип калгандан кийин таптакыр жалгып деле кабар алган эмес, кел деп деле айткан эмес. Ооба, мен деле бактылуу болуп жашагым келет, сагынам. Умарбекова көпчүлүктүн катарында иштеп, элге аралашып каражат тапкысы келерин, бирок анын абалын карап, жумуш берүүчүлөр ишке албайт экенин мукактана айтып берди. Жумушка көп жерден албайт, даже квартирага да чыкканымда квартирага да албайт. Иштебесең, ишиң жок болсо, квартира сурап барсаң эле айтат, каякта иштейсиң, төлөй алабы, төлөй албайбы деп. Жумушка деле барсаң, кантип кыласың жумушту деп айтышат көп эле. Тааныш билиштердин балдарын карап эптеп ошентип иштеп жүрчүмүн, бирок ал бала чоңойгон сайын бала да көтөрө албайм да мен. Анан көбүнчө иштебейм, ушул эжем багат, продуктамды алып келип берип, квартирамды төлөйт. Көбүнчө эжем ушул эле карайт, бунун да өзүнүн жашоосу бар, өзүнүн бул да квартирада турат. Кечки эле мени неметип бербейт, ал деген жесте бар. Ал жезде деле кечке эле сиңдиң деле неметип бересиң деп, өздөрүнчө болоттур, бирок менин бетим айтпайт. Жумушта кылбагандан
Өзүм иштейин деп канча эле аракет кылам, кээде ушул эжемди да кыйнабайын деп родительдерге барып деле жумуш издеп деле көргөм. Көбүнчө мен нянкага иштейм, суукка болбойт. Анан кийин көп эле бүкүрүүсүң, кантип бир кол деп кантип жумуш кыласың деп ошентишет. Эми өзүм жеген тамак ашымды өзүм немемди жууп жүрө берем үйдөн, казимкидей эле. Андай жумуш кыла албайм да. Анан бир инвалидствага чыксам деген 1 жыл эле болуп калды. 5-6 жыл, 1 жылдап жүрөсү эже деди. Анан көбүнчө мен шаардада болуп атканыма бияка котортолгом да. Котортолсом тияка жүгүртүп чыгарбай атат да инвалидствомдучу. Ошондук деле өкмөттүн акчасы деле бир аз квартирама же майда чүйдөмө жарай бермек. Ооруп калсам деген канча деген дары кетет. Азыр бүт нерсе эле кымбатчылык болуп атпайбы? 1 жыл эле алгам, андан кийин албай калдым. Паспортум жоголуп кеткен. Ал паспорту жасатыш үчүн дагы акча жок менде. Личный эптеп паспортун жасатып, мындай жөлөк пулум болсо деле өзүмө квартирама жетмек болчу да. Ал андан ары кыялдары менен бөлүштү. Жашоодо көп нерсени кыялданам. Мен жай келгенде көчөгө чыккандан уялам. Элдин баары карай берет. Көчөгө деле чыкпайм. Мындай элдер жука кийинип жүрсөм, мен мындай безрукавка кийип алам, футболка үстүнө. Көбүнчө элдин катарына кошулуп мен да ушундай болгум келет. Эл катары мен да бир жумуш кылып, элдин катарына кошулгум келет. Качанга чейин жакшына эле жалгыз өзүм эле болуп жүрө берем. Уялам мен көчөдөн басканданчы. Ошондо бир айда ооруканага канча жолу жатып чыгасыз? Бир айда 1 жолу жатам. Не дегенде лечение болуш керек. Лечением болбосо сөөктөрүм сыздайт, кадимкидей ооруп. Төшөктөн турбай калам да, сөөгүм сыздаганда. Жата берем. Анан өзү мындай билем да, чтобы эчтеке жакпай сөөктөрүм ооруп, уже неметем, анан больницага жатам. 4-көр больницага жатчумун. Кийин жатпай калдым. Лечением неметип. Акча да жок болуп калат ага. Ар бир укол кымбат болот меники. Сөөктүккө. Мен чака көтөргөнгө болбойт. Мен тифаль менен эле жеңилирээк деп тифальга суу алып, тифаль менен ташыйм, кир жууганда да. Бияка келип эле кадимкидей эле алам. Негизи 3 немеден азыраак көтөр деген 3 литрдан тифаль мага мындай ыңгайлуу да. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.